ата-энелер менен, мектеп жана коомдук уюмдар менен биргелешкен bir программа ишке ашырылып жатат. Программанын аталышы мындай деп аталат. Ата-бабадан калган мурастарды сактоо, колдонуу жана жайылтуу программасы. Бул программанын башында Таластагы Айкөл атуулукту жетилтүү борбору бар. Ошол борбору жетектеп жатат. Эми азыр ушул программаны баштайбыз. Бешик кыздын төркүндөрү беришкен. Ошол көбөктүн тайкелери, тайлары, тайнеси бүт жабдуусу менен жасап, ошол кыздын биринчи баласы төрөлгөндө беришкен. Бешикке салуунун өзүнүн ырым-жырымдары, жөрөлгөлөрү бар. Анда эмесе азыр ошол ырым-жырымдарга көңүл бөлсөк. Бешикти негизи арчадан жасашкан. Биринчи ысырыкта алабыз. Бешикти ысырыкта алабыз. Алабыз. Арбалейден алабыз. Менин колум эмес, Умайнын колу, Басмазуранын колу. Бешикке бөлөрдө, мисалы үчүн, илгери кыз балага кайчы коюшкан. Кайчы койгонун себеби кыздар уз болсун деп койгон кайчы. Эркек балага балка коет. Балканы койгон себеби бала уста болсун деп ырымдап коюшкан мынакей. Бисмилла. Мынакей бул канкасы акырын алып жууп койгон го. Ушундай 40 жылдык бут ороосу. Бутун бекем, тизесин бекем кармайт. Илгери көчкөндө баланы артка өңөрүп алган бешик менен кошо ошондо бул жылбайт. Нары бери кыймылдаганда да жылбайт. Бала таза, жылуу. Бут ороо. Колпоктору болот, астында жылуу, жастыгы болот. Бул косолот, ногу, мынакей байлап коет экен. Бул кол ороосу, мынакей колу жылбайт. Түз болуп турушу үчүн мынакей кол ороо. Колук башын борбосу менен төшүндө жагын жылбаш үчүн мынакей колунда байлайбыз. Бешиктин үстүндө жабуусу бар. Баш жабуу. Бул буттарына. Келиңиз, чоң апа. Көп жашап, ыймандуу, ырыстуу болуп, бактайлап өмүр берип, ата-энесине кайрымдуу, ысаттуу кыздардан болсун. Амин. Мына силердин чоң апа, чоң аталарыңар илгери бала кезинде, силерде бала кезинде момундай чатыраш деген оюнду ойногон. Ал үчүн момундай жипти алышчы дагы, анан аны минтип колго кармап алып, анан илмек кылып. Бул эмне кылат бул оюн? Бул оюн силердин акыл эсиңерди өстүрөт, аң сезимиңерди өстүрөт, элпектикке үйрөтөт кыз кишилерди. Буну ойноп атканда кыз кишилердин колдору ийкемдүү болсо, алар келечекте уус кыздардан болот. Мына ошол оюнду мен муну кыздарга ойнотком, мына кыздар азыр силерге ойноп көргөзсүн. Ким жөндөмдүү болсо, бул оюндан утат. Бул оюн качан утат? Эң акырында ушул жип эки колго бармакка минтип илинип калыш керек. Ошол киши ушул оюнда утушкай болот. Антип иле албаган киши мына бул жыдып калды. Кайра баштайсың. Мындай учурда муну жыдыды деп айтабыз.
Андан башка дагы мына момундай 5 таш аласыңар. Муну сай жегинен терип алсаңар, жылмакай сулуу тоголок таштар болуш керек. Бул эми бүгүн кичине тоголок болбой калды. Анан муну бирден ыргытасыңар дагы, бирден аласыңар. Муну бирден алганда бирлик деп аталат. Монтип алышыңар керек бирден. Монтип. Муну кыздар азыр үйрөнүшкөн, ушул кыздар азыр үйрөнүп берсин. Андан кийин экилик деп аталат. Ал чачылганда экиден алыш керек. Бир ыргытканда. Анан үчүлүк деп коет. Ал чачылганда биринчи бирөөнү алып алып туруп, анан үчөөнү алыш керек. Анан төртүлүк деп коет. Төртөөнү чогултуп алыш керек. Анан бешилик деп коет. Ыргытып коюп туруп, кайра алыш керек. Муну баарын чогултуп туруп, келгиле ойноп көргүлө силер. Анан ким ала албай калса, ал жеңилет. Жыдыды деп коет. Экинчиси ойнойт. Чогулуп мына бул жыдып калды деп аталат дагы, кийинки кыз ойнойт. Буну көп кыздар чогулуп отурсаңар болот, ойносоңор болот катары менен отуруп алып. Мына муну бешилик деп коет. Муну ичине бирден киргизиш керек. Тартып акырын жылдыр. Үйүлүп калдың, э? Мындай учурда жыдыды дейт дагы. Сен ушунусунан баштай бер. Бутуңа түшүп кетти. Мындайынан башта сен. Мына момуп тыштайсыңар. Анан бирден киргизесиңер. Мына. Экинчисин киргизесиз, акырын киргизесиз. Мына ушинтип киргизиш керек, бул бешилик деп аталат. Сен мындай эмесин үңкүрчө деп коет, ушуну ойно. Ар бирин бирден колуңа киргизип чыгасың. Кана? Мындай чач. Берирээк койгул. Бир. Нар жагына кетиребиз. Азамат, эми наркысына киргизебиз. Тарта бер. Дагы. Мына ушинтип бул үңкүрчө деп коет. Буну киргизип ойнош керек. Анан баарын чогултуп көтөрүп алыш керек. Көрдүңөрбү кандай оюн? Жакшы оюн бекен? Мына эми көчөдө телевизор көрүп, компьютерге ойноп эле отура бербей, ийкемдүү болуш үчүн, элпек болуш үчүн, тез ойлонуп, тез тапкыч болуш үчүн мына ушул оюндарды ойнош керек. Үйүңөргө баргыла дагы таштардан терип алып, ким жакшы ойнойт. Анан кийин конкурс жарыялайбыз, ушул топташтан ким мыкты ойнойт экен. Балдар ойносо да болот, кыздар ойносо болот. Анан чатыраш оюнун көрдүңөрбү кандай экен? Эң акырында ким муну баш бармагын ошол жипти момундай ийилип алса, ошол утат. Бүгүн мен силерге кыргыздын улуттук эң байыркы оюну канталамай оюнун үйрөтөм. Ал мына ушул чүкө менен ойнолот. Биринчи силерге канталамай оюну чүкөлөрдүн конушу жөнүндө кичине айтайын. Бул чүкөнүн бөк конушу, бул чик конушу. Ал эми бул болсо айкур, бул болсо таа конушу. Чүкөнүн 4 конушу болот мынакей. Эми бул канталамай оюнун шарты мындай. Бир нече чүкө катышат. Буга анан арасында бир кан болот. Канды кичине айырмалап алыш үчүн өңү мен кызыл өңгө боеп койдум. Мына ушул ойноордон мурун биринчи чүкө өкчөйсүңөр. Бирден. Эгерде кимдин чүкөсү айкур турса, анда ошол айкур турган киши оюнду баштайт. Кана балам, кызым, экөөң бирден чүкө өкчүп көргүлөчү, кана. Кана өкчө, балам. Кызым сен өкчө. Мына кызымдын чүкөсү таа туруп калды. Демек, кызым оюнду баштайт. Баштаганга чейин мен азыр үйрөтөйүн. Кана мен алаканыма чүкөнү толук сал. Экөөң тең. Чүкө биринчи калчанат, кичине арткараак жыл, балам. Демек, азыр бизде кандай туруп калды? Чик туруп калды. Эми оюн мындай башталат. Чүкөлөрдүн конушуна карата бөк менен бөктү, чик менен чикти атабыз. Дагы анан биринчи ошол ойноп аткан киши канды алып кетет. Эгер кан кимге кетсе, жана канча чүкөнү атып алса, ал жеңүүчү болуп калат. Эгерде ата албай, бөк менен бөктү атканда башка конуп турган чүкөгө тийип калса, анда ал оюнчу жыдыйт да кийинки оюнчуга өтө берет. Түшүндүңбү, балам? Кана оюнду кызым баштамак болгон, кана бөк менен бөктү. Ооба. Жок, кан менен чүкөнү атпайт. Чүкө менен канды атып аласың. Ата кой. Ооба.
мына атып алды, канды алды. Бул 3 таксанда болот дагы, бул 1 басым деп коет. 3 чүкөдөн улам алаканыңа толгон сайын бул жака алынып турат. Мына бул 4 чүкө утуп алды. Эми кийинки оюнду уланта бересиң, сен жыдыганча. Кызым жыдыды. Бул жерде бөк менен бөк татканда башка чүкөгө тийип калды. Кайра улантабыз, кийинки оюнчу балам улантат. Кана, кайра. Канталамай оюну силердин манжаңардын ийкемдүүлүгүн жана көп нерсеге эптүүлүккө үндөйт, баланы үйрөтөт. Кана балам сен башта. Бөк менен бөк, чик менен чик, айкур менен айкур. Тийбей калды. Балам не болду? Жыдыдың балам. Сен 3 чүкө, 1 басым 3 чүкөнү ала албаган. Мына ошентип оюн улантыла берет. Ата берип, аягында чүкөнүн бардыгын тең атып жеңип аласың ада. Анан чүкөнү аягында санайт. Санаганда кимде көп чүкө болсо, ошол утуучу болуп эсептелинет. Та тургузу. Таламай, кана. Кана эми кимде канча чүкө экенин санайбыз. Менде 4 кана чүкө болуп калды. Кана чүкөлөрдү санайбыз. 1 басым, 2 чүкө болуп калды. Хан кимге кетиптир? Менин балама кеткен турбайбы хан? Демек менин балам хан кимде болсо, кийинки оюнду ошол адамдан, ошол кишиден башталат. Менин балам жеңүүчү болгон турбайбы? 1, 2 басым, кана 3 басым, 4 басым, 5 басым. 1 басым, 2 басым, 3 басым, 4 басым, 5 басым, 6 басым. Чүкөнүн саны боюнча кызымда көп экен, бирок чүкө аз экен баламда. Ошентсе да хан баламда болгондуктан оюнду кайра эле ким баштайт? Балам кайрат баштайт экен. Мына ушинтип оюн улантыла берет. Түшүндүңбү балам оюнду? Сенчи кызым? Илгери биздин балдарыбыз, мисалы биз бала болгонбуз, телевизор, радио тиги буларды билбей эле канталамай, топташ, чатыраш, анан кийин топ ойноп чоңоюшкан балдар. Анан азыркы жаштарга алардын баары калып баратыр дагы. Мына жаңы үйрөтүп аткан экенсиңер, рахмат ушуну үйрөткөнүңөргө. Ушу балдарды ушундай оюндарга үйрөтүп бергиле. Балдар, мына бул биздин кыргыз элинин улуттук музыкалык куралдарынын, аспаптарынын бири бул темир комуз. Ооз комуз деп аталат. Анан бул ооз комуз негизинен 2 бөлүктөн турат. Биринчи негизги бөлүгү бул уңгусу деп аталат. Уңгусу бул эмнеден жасалыш керек? Болот. Катуу темирден, бирок дат баспаган болоттон жасалыш керек. Бул оозго салынат да. Оозго салынганда бул эмне болуш керек? Кири болбош керек, дат баспаш керек. Ошон үчүн жанагы дат баспай турган нержавеющий сталь деп коет го. Мына ошондон жасалат. Анан бул жерден атайын аралайт. Мына ичке ара менен аралап туруп, бияка бир аралап туруп жол жасайт. Ал жолго экинчи бөлүгү бул тили кириш керек. Анан тилин атайын, буну дагы атайын жөнөкөй эле темирден жасалбайт. Силер билгендей серпилгичтүү темир болуш керек. Өтө катуу серпилгичтүү темирлерден жасап туруп, анан муну бул жердеги сайга киргизет. Сайга киргизип, анан бул жерге бекем кадайт. Мына ошондо тил серпилиш керек. А серпилиш үчүн бул атайын бул эмнеден жасалат тил эми? Тил кадимки эле чөп чапкан чалгынын өзүнөн кесип алынат. Анан бул өгөйт, ичкертет, жукартат. Бир жагы жасыраак болуш керек. Экинчи жагы мына силер көргөндөй өтө ички болуш керек. Анан бул ичкен нерсе термелгенде үн чыгыш керек. Бардык
музыкалык аспаптардын баардыгы термелүүнүн натыйжасында гана ишке келет. Термелүүнүн натыйжасында үн чыгат. А үн жөнүндөгү илимди акустика деп айтат. Акустикалык куралдардын баардыгы термелүүнүн натыйжасында. Мейли жыгач комуш болсун, анда деле 3 кыл бар, 3 кылды термелтмейин, андан музыка чыкпайт да. Качан гана термелткенде термелүү кыймылынын натыйжасында анан музыка чыкканда эле муну дагы термелтиш керек. Эркин жакшы тунук темирден, жакшы тунук термелүүдөн үн чыгат. Жанагында айтпадыкпы, өтө кичинекей балка менен, өтө кичинекей өгөө менен, мына өгөөнүн ар кандай түрлөрү бар. Мына ушулар менен мына кичине өгөөлөр, ана мынагы чоң өгөө менен уңгусун гана өгөөбүз, мына мунуларды. А негизги тилин өтө жука. Анан буларды жанагы болгарка деген бар го, ошо менен кескенге болбойт. Анда бул сваркалаганга болбойт. Анда ал сынма болуп калат. Муну кол менен жасаш керек. Бул атайын жанагы айтпадыкпы, өзүнчө бир таза идишке кармаш керек, калыпка салып туруп, анан кат коюш керек. Коос жана өтө таза идиш. Өздөрүнүн темир комустун калыбы жыгаштан жасалат. Жыгаштын дагы өтө катууларынан, дубтан жасалат. Бүгүн мен силерге Кыргыздын улуттук оюну Тогуз Коргол оюнун шартын жана кандай болуп ойногонду түшүндүрүп берем. Тогуз Коргол оюну Кыргыз элинин улуттук оюну. Биздин ата бабаларыбыз мынакей бүгүнкү азыркы жашоо шартка байланышып жасалган мурун деген жерди казып ойношкон, же болбосо жыгаштан жасап ойногон. Эми карайбыз, Тогуз Корголдун 2 бала ойнойт, бир кыз же бир бала. Бир тарабы ак өң болот дагы, бир тарабы кара өң болот. Анан кийин бул жерден 1ден 9га чейин менин уям болот. 1ден 9га чейин менен ойной турган баланын уясы болот. Түшүндүкпү? Анан уянын менин өзүмдүн казаным болот. Ойноп аткан баланын же кыздын казаны болот. Анан кийин ар бир уянын ичине, ар бир уяда мынакей 9тан биз кумалак салабыз. 9тан кумалак болот ар бир үйдө. Ошентип кумалак болгондон кийин мынакей жыйынтыгында кыз баланыкы дагы ар бир үйдө 9 кумалактан болот. Эми бул оюнду ойногондо балдар акыл эсти өстүрөт. Ошондой эле мектептен азыр ойносоңор математика сабагына дагы, жадыбалга дагы көп жардамын берет. Оюндун шарты колубузга алабыз. Мен 2-нчи уядан алдым дагы. Ар бир уяда балдар канчадан кумалак бар дедим? 9тан, 9тан кумалак болгондо мен ар бир 9га 1ден кумалак кошуп кеттим. Канчадан ар бир үйдө канча кумалак болду? 10 болду. Эми жупсан анан таксан деген болот. Ошондо 9га мен бир кумалак коштум, 10 болду дагы. Ал кандай сан болду? Жуппу, такпы? Жок. Жуп сан болду. Жуп санды мынакей балдар биринчи ошондо мен ойногон адамдын 10 кумалагын алдым дагы, менин өзүмдүн уяма салдым. Менин казаныма салдым. Менин казанымда 10 кумалак болуп калды. Бул жерде 9 кумалак, меники баардыгы 10 кумалактан болуп калды. Мен менен ойногон бала дагы оюн ушундай шартта уланат. Эгерде кимдики жупсан болсо, ал жеңишке ээ болуп, алган кумалагын өзүнүн казанына салат. Ал эми таксан болсо албайбыз. Эгерде ойноп келип 2 кумалак болуп турса, биздин айланып келген салганыбыз, кумалагыбыз 3 болсо, бул биздин уябыз болот. Же болбосо үй деп айтып койсок, буга өңү башкача кумалакты салабыз дагы. Бул жерге түшкөн кумалактын баардыгын өзүбүздүн казаныбызга ала беребиз. Ошентип оюндун жыйынтыгында эгерде менин кумалагым 82 болсо, мен жеңишке жетем. Анткени менде да 81 кумалак, бул жактагы кызда да 81 кумалак. Түшүндүңөрбү? Анан кийин эгерде баланыкы дагы 81, меники да 81 болуп калса, анда экөөбүз тең болобуз дагы, жыйынтыгында экөөбүз тең утушка ээ болобуз. Түшүндүкпү? Ошондо жуп сан менен так санды эле билишибиз керек. Кел, баштадык.
bir uyadan al. Oyunun şartında bir kumalak içinde kalış gerek. Emi, gettik. Bağına salıp ketiver. Berge sal. Bağına. Berde kança kumalak boldu sana? 10 mes. 11 boldu. 11 boldu. Demek sen albayt ekensin. Oyun жүрүш мага келди, мен бул жакка салдым. Кайра сен жүр. Менде бардыгы 11ден болду. Эми эгерде сен бир кумалакты айланып келип менин бир уяма таштасаң, сеники жупсам болот дагы, сен 12 кумалакты өзүң казаныңа алып кетесиң. Эсептеп көр, кайсы уядагы коргол келет экен. Бул жерди санап көрчү. Канча экен? Алга. Канча экен? Уяда бирөө калат. Ал. Уяда бирөө калды. Бияка салабыз. Бияка сал. Салдым бияка. Бияка. Эми санап көр канча болду? 12. 12. Эми 12 кумалакты өзүңдүн казаныңа алып кет. Мен дагы берде жүрдүм. Эмде сен де жүрүш. Буларды ала алып экенсиң. Бирөөнү ичине таштап кой. Бул болсо, менин казаныма салдың, бул меники. Балдар, мына өзүңөр азыр эле байкагандай 9 коргоол деген жакшынакай оюн экен. 1 деген сен аспы? Ас, 9 деген көппү? Көп. Демек муну көпчүлүктүн оюн экен. Тоуңар 9 болсун деп илгери бекер жерин айткан эмес. Анысыңарда ылайым дайыма барыңардын тоуңар 9 болсун. Кана алаканыңарды жайгыла. Омин. Тоуңар 9ка жетип, 9тан утуучу 81-82 жаштан ашып, элдин кылым карытып келаткан ушул 9 коргоол оюнундай болуп, бир уяда бир үйдө чоңойгон ынтымактуулуу, бактылуу, талайлуу балдардан болгула. Ата-бабанын салтын колдоп, ошол салтты улантып кетип, силер дагы бир мезгилде бул эжеңер сыяктуу, биз сыяктуу, арт жак апабыздар сыяктуу дал ушул оюнду кийинки муундарга үйрөткүлө. Омин. Мына кыздарым, силер былтыркыга караганда быйыл бой жетип өсүп калдыңар. Бизде кыз деген бул ургачы, жыныс боюнча ургачы жаш адамды гана айтпай, улуу бабабыз Махмуд Кашкари айткандай, кыз бул кымбат, баалуу нерсе катары бааланып келген. Ошондуктан кыздарга дайыма көзөмөл, кайтаруу керек болгон. Кызга мисалы үйдөн, ата-энеден же болсо мектептен, мугалимден гана эмес, тыюу, урук туугандан, тегерек четтен, коңшу колоңдон, кыскасы айыл апа бардыгы силердин баскан турганыңарга, ойноп күлгөнүңөргө көз салат. Ошон үчүн силер бардык жерде өзүңөрдүн жүрүм турумуңарга дайыма көзөмөл жасашыңар керек. Силерге салынган тыюулар, мисалы үчүн эркек балдарга салынбайт кыздар. Эмнеге? Себеби балдар деле силердей, бирок алар анча-мынча бейбаштык кылып койсо, биз аны ата-энелер эмне дейбиз? Уул болсоң шок болбосоң жок бол деп эркелете сүйлөйбүз. Анткени алардын жан дүйнөсүндө эр жүрөктүүлүк, күчтүүлүк, баатырдык керек. Алар ошон үчүн шоктук кылса, аларга тыюу жок. А силерге тыюу көп тараптан салынат. Мисалы кандай тыюуларды айта аласыз? Кызга 40 үйдөн тыюу. Силерди анча-мынча ата-эне тыйып койсо таарынып атасыңар. Эмнеге? Себеби силер келечектеги мейирман эне, жакшы жар болушуңар керек. Ошон үчүн силердин эртең менен тургандан баштап силер көзөмөлдөсүңөр. Кыз киши эртең менен эрте турат. Эгер ал түшкө чейин уктап жатса, ырыскыдан кур калат. Себеби силер таң жылдызы кете электе өзүңөрдүн ырыскыңарды эмне кылып алышыңар керек? Сурап алышыңар керек. Ырыскыңар таза жерге түшүш керек. Ошон үчүн кыздар таң атпай туруп алып, эртең менен таң эрте эшиктин алдын шыпырышкан. Ырыскы таза жерге түшөт экен дагы, таза жер силерге бата берет экен. Мендей сулуу, мендей таза бол деп. Демек силер бата алыш үчүн эрте турушуңар керек экен.
чоң апаңар энелүү 2 тойду, аталуу 6 тойду деп калат. Бул эмнеден? Демек таңында турган киши эл турганча, силер 9-10го чейин уктап жатканча бүт жумушун жасап, демек кыймыл кылган киши ачка болобу? Ачка болот, тамактанып алат экен. Тургандан кийин эле эмне кыласыңар? Үй ичин жыйнаштырасыңар. Демек, буна көрдүңөрбү, үйдүн ичиндеги тазалык менен тыкандыктагы силерге байланыштуу болот экен. Ошон үчүн кандай макал билебиз? Кызды үйдө кыл жатпайт. Кыл жатпайт десе эле үйдү сапырылта шыпырбайт экенбиз кыздар. Үй шыпыруунун дагы өзүнүн этикасы болот экен. Биз төрдөн улаганы көздөй шыпырат экенбиз. Эмнеге андай? Эгерде силер тескерисинче улагадан төрдү көздөй шыпырсаңар, анда силердин душманыңар көбөйөт экен. Үйдү чаңытпай шыпырат экенбиз. Эгерде үйдү чаңытып шыпырсаңар, анда биз эмне кылат экенбиз? Өзүбүзгө душман топтогон болот экенбиз. Ошондой эле кыздарым, үйгө конок келгенде эч качан үйдү шыпырганга болбойт. Эмнеге? Үйдү конок келгенде шыпыруу деген нерсе келген конокту жактырбагандыктын белгиси болот. Ошон үчүн көрдүңөрбү, силердин ар бир баскан кыймылыңардын бардыгы эмнеде экен? Көзөмөлдө экен. Анткени силер кымбатсыңар, баалуусуңар. Анан дагы эмне кылабыз үйдө? Кир жууп, идиш жууп. Кир жууп, идиш жууйбуз. Жана үй шыпырган шыпырындыны биз үйүп койбойт экенбиз. Үйүп койсок, анда биз эмне болгон болот экенбиз? Туура эмес кылган болот экенбиз. Уламышта бар экен. Бир мергенчи эчкиге жолугат экен. Атайын десе эчкени жалдырайт экен. Мергенчи аке, мени атпасаңыз экен. Үйдө эгиз балдарым бар. Мен эмгизип кайра келейин деп. Мергенчи эчкиге ишенбейт экен дагы, сен мени алдап кетесиң дейт. Десе эчки айтат экен. Мергенчи аке, эгерде мен сизди алдаган болсом, чыгарылбаган шыпырынды болуп калайын. Деп. Ошон үчүн биз эч качан шыпырындыны эшиктин оозуна үйүп койбойт экенбиз. Антсек, ал жерге жин шайтандар ойнойт экен дагы, биздин дагы душманыбыз көбөйөт экен. Кир жөнүндө сөз кылдыңар. Кирдин суусун дагы туш келди жакка чачпайбыз. Кирдин суусун тебелегенге болбойт. Анткени ал дагы биздин кийим кечебиздеги жаман нерселердин бардыгы суу менен жуулат экен дагы, биз чачып жиберсек, ал кайра эле абага тараган болот экен. Андан тышкары биз эмне кылат экенбиз? Тамак жасайбыз. Тамак жасап аткан учурда дагы кыздар эмне кылат экенбиз? Тамакты жасап атып, биз андан чубап жей бергенге болбойт экен. Эмнеге? Жесеңер, кыргыздар айткан экен, ушул казандын түбү тешилгенче турмушка чыкпай калат экенсиңер. Кыз бөлөк жердин бүлөсү. Силер кичинекей кезиңерден, мондай ымыркай кезиңерден баштап биз ата-энелер силердин келечегиңерди тилейт экенбиз. Ушул теңине барса экен, ушул теңине кошулса экен деп. Ошон үчүн казандын түбү тешилген, ал канча 100 жылдан кийин тешилеби? Ал белгисиз да. Ошон үчүн казанды тамак жасап кууруп аткан кепкирди казанга какпайт экенбиз. Каксак ырыскыңар кагылып калат экен. Казанга конок келгенде идишти салып алып калдыратып жуубайт экенбиз кыздар. Эгер калдыратып жуусаңар эмне болот? Биз көбүнчө ошентебиз, бүт чарага чогултуп келебиз дагы казанга салып алып шарактата жууйбуз. Бул биринчиден эмне кылат экенбиз? Келген конокту жактырбагандык болот экен. Экинчиден калдыратканда эмне үйдө уруш талаш көбөйөт экен. Үчүнчүдөн идиштердин кырлары сынып учуп кетет экен дагы, сынык идишке тамак ичкенге болбойт экен. Эмнеге ичсе? Ичсеңер ырыскыңар кемип калат экен. Сынык идишти эч качан колдонбойт. Жана конокту келгенде дайыма биз кылдат болушубуз керек экен кыздар. Чынынын кырын карашыбыз керек экен. Чыны сынык болсо, биз аны ташташыбыз керек экен. Силер идиш сындырсаңар кейбегиле. Сынган идишти шыр таштайбыз. Анткени силерге келаткан кырсык кокустук идишке көрүнөт деген ырым бар. Белгиси ошон. Ошон үчүн сынык идишти биз шыр эмне кылат экенбиз? Таштап салат экенбиз. Көрдүңөрбү? Анан тамак бышырыш үчүн биз эмне кылабыз балдар, кыздар? От жагабыз. От жагабыз. От жагып атканда, отту тутантып атканда дагы сүйлөбөй тутантат экенбиз. Сүйлөсө эмне болот? Сүйлөсө үйдө ызы чуу көп болот. Отуңарды тутантып атканда чарт-чурт этип кетсе, биздин чоң апаларыбыз акырын май чачып койчу. Үй бүлөдөгү ынтымак өзүнөн өзү жымсалданып басылып калсын деп. Жанагы эме жакшы кыз үйдөгү ушакты эшикке чыгарбайт. Эринип, эңкейгенден эринип, отту бутубуз менен ичкертпейт экенбиз. Аны да колубуз менен ичкертет экенбиз. Бут менен отту тепкенге болбойт экен балдар. Ал эмес, отко дагы биз жаман нерселерди күйгүзбөйт экенбиз тамак жасап аткан учурда. Жаман нерсени отко салганга болбойт экен. Ал эмес, биздин аталарыбыз эмне кылган? Отту жанагы кыпчыкей менен кармайбыз да. Кыпчыкейдин учундагы эмне кылып койгон экен?
мултук кылып койгон экен, ийрейтип койгон экен. Себеби келаткан душман кырсык үйгө түз кирбесин деп. Ошон үчүн жанагы учун кайрып койгон ошодон болот экен. Анан күлдү чыгарууда дагы өзүнүн этикасы болот экен кыздар. Күлдү чыгарган учурда биз эмне кылат экенбиз? Шыпырындыны күлгө кошпойт экенбиз. Эгер силер шыпырындыны күлгө кошсоңор, анда жамандык менен жакшылык экөө бир келип калат деген ырым экен. Анан күлдү качан чыгарабыз? Күлдү күндүз чыгарат экенбиз. Кечинде кыздар күл төкпөйт. Отту тамак жасап бүткөндөн кийин отко сууну куюп салбайт. Отту суу менен өчүргөнгө болбойт. Неге өчүргөнгө болбойт? Анткени ошол коломтонун оту бир эле күндө жалп этип өчүп калат деген белги. Ошон үчүн биз отко суу чачпайбыз кыздар. Көрдүкпү? Мына ушул нерселердин баардыгын силерге үйрөтүп, тыюу салган апаларды, кошуна колоң сен мындайсың десе таарынбай, биз кызга 40 үйдөн тыюу деген нерсени жүрөгүбүзгө бек сакташыбыз керек. Сиз жүрүм-турум жөнүндө бир аз кыскача айтып кетсеңиз. Жүрүм-турум жөнүндө айтып кетсем, эме мен эмнени айтам? Мисалы үчүн жүрүм-турум жөнүндө айтсак, атасы жиндинин бири жинди болот. Энеси жиндинин баары жинди болот. Эгерде силер жаман эне болсоңор, анда силердин бала чакаңардын баардыгы жаман болот. Атасы жаман оңолот, энеси жаман жоголот дейт. Кыздуу болгончо көздүү бол деп ошон үчүн айтылган кыздар. Ушул тыюулардын баардыгын тең биз жүрөгүбүзгө бек сактап, келечекте биз эмне болушубуз керек экен? Жакшы жар, жакшы эне болушубуз керек экен кыздар. Сейил биринчиден сендей ата-энелердин көп болушун каалайм. Себеби ата-энелер көп болуп ушундай наркты, ушундай населди мейли ырым-жырымдан тартып отуруп макалга чейин эң сонун мисалдар менен айттың. Ал эми сенин өзүңдүн кызың да үйрөнүп аткан, анан мектептин окуучулары дагы, анан бул жерде ата-энелер да отурат. Ошол жакшы нерселерди укту деп эсептейм. Ошондуктан бул батанын эски мен алкоо деп коет. Алкоо деген байыркы Сибирдеги кыргыздардан бери толук колдонулуп айтылган сөз. Ошол алкоодо мындай деп айткан экен да, алкоо катар. 1000 айдын жаңырыгын көр деп айткан экен да. Демек ошонун 1000 айдын жаңырыгын көр деп алкыштаган экен. 1000 айдын жаңырыгын көр деген адамдын пейили айкөл пейили өтөт экен. Айкөл пейилди эч качан жамандык жасабайт, жалаң жакшылык. Ал эми адамдын адам болгону, кишинин киши болмогу эң чоң улуу маданият эмне экен? Бул жакшылык кылуу. Демек силер ушу жакшылык кылган Айкөл Манастын канекейдин тукумдары болула. Мен силерге ушуну каалайм. Кылым карыткан кыргыз элибиздин каада салттары, ырым-жырымдары, салт санасы, макал лакаптары ушул күнгө чейин жашап келет. Атадан балага, энеден кызга өтүп келет. Биз келечек муундарыбызды, ата салтыбызды улап, ургаачылардын турмушка кадам шилтөөсүнөн баштайбыз. Адатта ургаачы эс тартып, акыл эсине киргенде, ата-энесине кол кабыш кыла баштагандан баштап, төмөндөгүдөй болуп бөлүнүшөт. Секелек кыз, тестер кыз, бешкөкүл кыз, бийкеч, колукту, келинчек, андан кийин жаш өзгөчөлүгүнө жараша жубай, аял, төрөттөн кала элек зайып, улгайган аял, байбиче, кемпир болуп бөлүнөт. Анда эмесе биздин кыздарыбыз адаттагыдай эле энелерибиздин жолун улап, ошолорду атап көрсөтүп беришет. Биринчи секелек кыз. Секелек кыз ата-энесинин сөзүн уккан, оюңа тойбогон, кимди кандай эркелетүүнү билген, майда жумуштарды жакшы иштеген кыз болот. Мисалы, ата-энеңди чыкыр, дуну чыкыр, тигини алып кел дегендей, ушундай жумуштарга аябай жакшы болот. Анын ата-энеси баш чачын жакшы кырдырып, чоңойгондо анын чачы коюу жана узун болот. Экинчи тестер кыз. Тестер кыз жумушта өтө жакшы кылат. Ата-энеси биз жакка айылдап кеткенде, кызы да ээрчип, аларды ушактарды ал жактан угуп келет. Анан айылга келгенде 4 же 5 кишиге айтат. Алар аны уккандан кийин сөзү бат эле тарап кетет. Ата-энелери коркот, себеби кызы ушак чогулуп кетет деп.
Жеңелери болсо аны кичинекей кыз деп аташат. Кызга 40 үйдөн тыюу деген ушул макал ушудан калган экен. Андан кийин 5 көкүл кыз. Бир убакта эки алма мен жебейм, сен жебе, эмне болуп калгансың, 5 көкүл элең мен барда деп илгерки ата бабаларыбыз айткандай, 5 көкүл арка чачы 6, жаак чачы 8 кылып, боз үй сымал үкү топу кийип, өзүнө аябай жарашып берет. Тестер кызга үлгү көрсөтүп жасаган жумушун аткарган ишин тескеп турат. Айлуу түндө жеңелерин ээрчип улуттук оюн зоокторго катышат. Ургаачылардын эң нурлуу жүздүү айдай сулуусу бул 5 көкүл кыз. Андан кийин бийкеч. Бийкеч менен 5 көкүлдүн айырмасы аз. Жалпы түшүнүктө турмуш кура элек кызды биз бийкеч деп атайбыз. Демек 5 көкүлдөн өткөн ургаачылар бийкечтер. Башкача айтканда, бир аз жашы өтүп бараткан кыздарды бийкеч деп да айтууга мүмкүн. Биздин жеңелерибиз кайынсиңдилерин бийкеч деп эркелетет жана тергейт. Демек бул адатты тебетей кийүү менен жубайындардан айырмаланат. Жубандан айырмаланып турат. Колукту. Биринчи келген келинге той берип нике кыйдырат. Келген келин бирде төргөнгө дейре колукту аталат. Колукту таңдап туруп, эшик шыпырып, чай коюп, дасторкон жазып, кайнина кайнатасына күн сайын жүгүнүп, оң колу менен чай сунушу керек. Жүгүнгөнүн себеби улууларга сыйлык учурашуунун белгиси. Келген жери жакшы болсо үй ичине жагып бат эле көнүп кетет. Жакшы жерден чыккандыгы, үй ичине тың болуусу, тазалыгы, күйөөсүнүн сыйлагандыгы, ыймандуулугу, ата-энесинин тарбиясын алгандыгы, келин өз ара жөндөмдүү болушу ата-эненин жүзү. Андан кийин макал лакаптарга кезек берейли. Улууларга эмне көрсөтүшүбүз керек? Улуу кишилерди тике карап акырая сүйлөбөш керек. Эркек кишилерге дагыңды салбаш керек. Тамактын астын үй бүлөдө ата-энеге ооз тийгизиш керек. Эрте менги рызкыны, чайыңды, наныңды өзүң биринчи ооз тийишиң керек. Дасторконду этегинен эмес башынан бүктөш керек. Төшөк жыйнаганда этегинен бүктөш керек. Төшөктү тебелебеш керек. Жаман аял жаман эрди орто кылат, орто эрди баш кылат, баш эрди баша кылат. Улуу макалдын учугун улаган, калыс сөздүн каймагын калпыган улуу сөздөрдү нар катары кыздарга айтып кеттиңиз, ишиңизге ийгилик. Айналайын кыздар, кыргызда улуу макал бар. Кыз деген кызыл алтын деп. Силер болочоктогу энесиңер. Аман болгула. Кыргызда дагы бир жакшы макал бар. Аксакалдын көркү сакалда, макал сөздүн көркү макалда дейт. Улуу ата бабадан келаткан улуу макалдарды, турмушта алынган нерсенин баары силерге кабыл болсун. Бабалардан калган бир улуу сөз бар экен. Өткөндү билбей туруп өсө албайсың улуу кыргыз деп. Өткөнгө саякат жасап жатып, бүгүн бир улуу адамыбыз жөнүндө. Мындан 30-40 жыл мурда о дүйнөгө кайтып кеткен, бирок эмгеги унутулбай, ушул күнгө чейин эл арасында айтылып келген улуу инсан атабыз жөнүндө сөз козгогубуз келип отурат. Ал адамдын аты Өзүбек болгон, бирок аны Өзүбек деп айтышпастан, өрөөн бүтүндөй урмат менен Өзүбек уста деп айтып келишкен. Бул сөздүн дагы чоң мааниси болсо керек. Антпесе, ушундай улуу атка бекер жеринен бул адам ээ болбосо керек. Эмесе балдар, кулакты салабыз дагы. Азыр муну сыр сандыкты ачабыз. Сыр сандыктын ичинде эмне бар деп ойлойсуңар? Сыр сандыктын ичинде силердин чоң атаңардан, ата бабаңардан калган улуу мурас бар. Ал улуу мурас десе, силердин оюңарга ар кандай нерсе түшүшү мүмкүн. Ал улуу мурас ушул сыр сандыктай кылып жүрөгүнө катып сактап келишкен ошол Өзүбек чоң атаңардын мына астыңарда бирин экин калган буюмдары турат. Мына ушул буюмдар, ушул сыр сандыкта сакталган буюмдар. Келгилечи башка алыс кетпей эле кичекей эле бир эки буюмуна көрөлүк. Мунул Совет доорунун жаңы башталышындагы тыйын экен. Бул татынакай эмне болуп калган балдар? Топ чыгылып жасап койгон экен. Көрдүңөрбү балдар? Эмне деген
өнөрдү бул киши ичине каткан. Ал эми бул болсо коңгуроо, жылаажың коңгуроо. Кушка тагылган коңгуроо экен балдар. Демек ушуга окшогон буюмдар жасаган Өзбек атаңыздардын кичине эскерүүсүн кызы Дүрдана эжекебиз бир-эки сөз менен айтып берсе. Кана эмесе балдар, могу турган жабдыктарды көрүп турсуңарбы? Бул эмненики? Атка тагат, Аттын жабдыгы, оостугу. Анан кийин мунусу куюшкан дейт. Муну болсо басмайыл дейт. А бул жана аттын астына тагып турган көмөлдүрүк. Анан бул атам илгери эме ээр токумда жасачу эле. Бул болсо эмне болот? Бул камчы. Камчы эмнеге пайдаланат? Атка, Менин атам илгери согуш убагында аябай чоң уста болгон экен. Калкостун убагында ат таканы, таканы жасачу экен. Мыкты болсо азыр магазинден сатып алып атырса, аны колго жасачу экен менин атам. Ал атам 78-inde 82-жылы кайтыш болуп кетти. Ошондон берки алып жүргөн жасаган буюмдарын минтип мен сактап жүрмүн. Анан силер дагы ушундай өнөрлөрдү үйрөнгүлө. Бул агайыңар айткандай бул коңгуроо. Бул негизи аттын эмеси жабдыктары силерге де керек. Мунагы тактеке илгертен ата-бабабыздан калган өнөр бул кийинчерээк унутулуп баратканда, анан ошону кайра ошо жандандырыш үчүн мунагуну жасап, ошо жасалган немелерин бу кандайча жасалат, ошол иретинде айтып берейин. Мындан bir 20 жыл мурдараак Токтоналиев Жолдош агайыңар бар болчу. Анан кийин Сидалиев Молдобек деген агайыңар бар болчу. Ошо кишилер ушу тактекелерди өздөрү жасап, анан комуз менен ушу тактекени ойнотчу. Анан ошону кайра жандандырып, кичинекейсилерге үйрөтөйүн деген ой менен ушуну жасап эметтик да. Анан муну ондай болот да. Муну жөнөкөй эле жыгачтан эле үкөкчөсүн жасап, анан кийин жыгачтан же бутактан алып туруп, анан кийин муну текенин өзүн жасап, анан мүйүздөрүн эметип, буттарын, анан баардыгын ошо сым менен эметип, муну буттары бийлегенде ойноп туруш керек да. Анан ошол сыяктуу кылып гана жасап коет. Анан муну жандандырып жасап, ошону үйрөнүп, анан кийин комузга дагы азыр мынакей агайыңар, байкеңер комуз менен ойнотуп көрсөтүп берсин, ошону көрүп алгыла. Бул устачылыктын бир түрү жыгач устачылык. Бул жазал бүткөн буюмдар, мынакей наждак менен сүрүлүп, тегистелип, анан лакталган буюмдар. Бул экөө. Анан бул болсо жазал бүтелек. Бүтелек буюм. Бул дагы наждакталыш керек. Анан берде кемчиликтерин оңдолот. Жыгачтын өзүнүн кемчиликтери бар да, бутагы бар, мынакей. Жаракалар болот. Ошолорду килейге жыгачтын майдасын аралаштырып, муну жок кылып коебуз. Бул жерлерди толтуруп, жыгачтын кемчилигин оңдойбуз. Мына бул жерде дагы далыс ылдый түшүп кеткен. Балдар карагыла. Муну эми кайра далысын көтөрүш керек да. Жана антип жыгачтын майдасын килейге аралаштырып, кыргызча желимге аралаштырып, далысын көтөрүш керек. Дагы кемчиликтерин оңдойбуз. Мен азыр бир Ардакка үйрөтүп жүрүм ушул нерсени. Ардак экөөбүз бул гүлдү кагазга түшүрүп алдык, мынтип. Анан ушул гүлдү эле кайра жыгачтан жасайбыз. Буну жасаганга кандай инструменттер керек? Эң эле жөнөкөй бычактар, мынакей.
тик бурчтуу стамескалар, ири, түз, ана мындай тик бурчтуу, ана мындай кашык сымал. Ушул стамескалар менен жасалат булар. Мисалы, бул ири стамесканы колдонгондо момундай нерсе пайда болот да. Көрдүңөрбү? Ири стамесканы адамдын бетин жасаганга колдонобуз. Муну менен мындай чийимдерин колдонобуз, көрдүңөрбү? А бул өтө эле майдалар бар. Муну көздөрүнө, бетине колдонобуз. Биринчи бул менен жасаган оңой да. Карасаңар. Бул жерде эми дөңгөчтүн үстүндө жасаш керек болчу да. Жыгачтыкка түшүрө турган нерсебизди кагазга тартып алабыз. Анан ушул боюнча, мисалы бул жерди аралап эле алып салабыз, оңой болуш үчүн. Чоң мындай. Мына жерде, мынакей. Бул жерден карап жасай беребиз да. Бул жердин кемтигин алыш үчүн мына жерди алып салыш керек. Чоң эле ара менен алып салсак болот да, бу жерди. Эки жерин. Мындай жерлерин ара менен алып салабыз. Мына жерлерин белгиленип турбайбы? Бул жерин ара менен алабыз. Бул жерин ара менен алып салабыз. Андан кийин скульптурага жакындаганда этият кылып баштайбыз да. Мындайларды ошондо колдонобуз. Акырын. Болбосо моундай болуп каталчылык кетип калат. Шыр эле балта менен же ара менен жасаганда мына далысын чаап салганбыз да, далысы ылдый түшүп кеткен. Ошондуктан скульптуранын өзүнө жакындаган сайын этият болуп, мындай ичке кичекей жыгачтарды колдонобуз. Берде биз жүндөн да иштейбиз. Жүндөн ар кайсы кийиздерди жасап, момундай шурларды жасайсыңар, момундан. Мунда кандай кылса жасалат? Колуң бияка алып, судан алып туруп, мындай кылсаңар, кандай шур болот? Мына, кел. Суга бир колуңарды минтип, алып туруп эле мындай жасайсыңар. Анан мындай шур пайда болот. Көрдүңөрбү? Мынакей. Анан муну моюнга тагып аласыңар. Мындай кылып керберет бул. Мындай кылып тагып аласыңар. Мына момундай бантиктерди жасайсыңар, анан кийин ушу кийизди эметип үйрөнгөндөн макулбу? Кесилерге да берейинби? Монтуп туруп, минтип ушаласаңар, алдандай шур пайда болот. Сууга неме алып. Беден алып туруп, мындай кичине минтип койсо болот. Кел койма. Ошондо беден дагы ийикти дагы азыр келкинге жүрөт. Байлап жүргөн соң турбай. Тооба. Ийикти да үйрөтүп атабыз. Көрсөтөр алда. Бияң барма? Бияк колуңа карма. Мунтуп коюң. Бул кандай кылып жасаса болот экен? Кандай кылып жасаса болот экен муну? Айтып кой. Катыраак. Жүндө суулап, ушалап. Бул болсо ийикти. Жүндөн эмне пайда болот экен? Жүндөн жип. Жип пайда болот, ийиргенен, А жипти эмне кылабыз? Жиптен ар кайсы шырдактарды да? Шырдактарды, ыскыттарды жасайбыз, Мына көрдүңөрбү? Ушундан моюнга тесип аласыңар. Бул жүндүн кандай касиети бар экен? Пайдалуу касиеттери бар. Болбосо боз үйдүн жасалгалары болот. Чыны сала турган немелер. Булар дагы ушу айгаптап коет. Ушундай эмелер жасайбыз. Биз азыр буларга үйрөтсөк, булар кийинки поколениеге үйрөткөндөй болуп бардыгын. Бул эмне деген, жүндөн эмнелер жасалат экен? Ошолордун баарын кийин да билип жүргөнгө үйрөтүп атабыз бардыгын. Балдар муну көрк дейт. Ана му темир салып аласың дагы, такка чаап мынтип. Кел Нурсултан.
Така чаап, интип. Анан бәрін көрсөтүп коеюн. Onu үйрөнүп алсаңарга өзүңөргө жакшы ат минесиңер. Мына. Ошону менен минтип така болуп калат. Бүткөндөн кийин. Көрдүңөрбү балдар? Ушинтип чаап, анан атты такалайбыз. Анан муну немесе, муну менен минтип кагып акырын. Аттын бутуна кан чыгып кетпегендей кылып кагып анан ийип такалап коебуз. Анан атты тоого мингенде атың өзүңдү жүрөтпөй жүрө берет. Энди балдар муну кыргыз ээр деп айтылат. Мына бул кыргыз ээр деп айтылат. Анан монтип биринчи капталын чаап алабыз. Минтип жонуп минтип биягы мындайраак болот. Андан кийин бул каш чаап алабыз. Минтип каш деп коет муну. Анан минтип келет ордуна. Минтип келгенден кийин үстү бар, мына үстү. Үстүн мондай кылып чаап, анан монтип курайбыз. Курагандан кийин бул каш, анан бул кашты минтип отургузасың, биягынан кезесиң. Буларды жукартасың. Жукаргандан кийин уйдун терисин жыдытып аласың. 15 күн, 20 күн жыдыткандан кийин боекко салып, анан кийин сыртынан каптайсыз сулуулап буларды. Азыр силерге көрсөтүп атканым ошол. Анан бүткөндөн кийин мындай ээр болуп калат мына. Минтип мыктыга калсың, майда мыкты минтип. Бияң бул куткун деп коет, бул куткун. Берге үзөңгө өткүзөсүң. Боосун өткүзүп, бияна куйушкан, берге канжыга байланат мына. Мына канжыга байланат да бияна. Бул куйушкан байланат, буга канжыга байланат. Анан атка токуйсуң, мына үсөңүн өткүзүп алып, инструменттери мына кыргыздын мына бирөө мындай чабылат. Бул ири чот деп коет мына. Бери ири. Ошо менен минтип берде мына ири чабылат бул. Биягы ири кетти да. А муну менен аны чаба албайсың. Берди чаба албайсың. Муну менен мына бер түз чот деп коет муну. Түз чабылат. Мынакей. Деп жона бересиң. Түз чабылып атыр. Мына. Анан будан чоң да чот бар. Биринчи чоң жыгаш турганда баштабаларың бар, Султан Алпеш дейм. Байдеше деп коет муну. Байдеше деп аталат. Чоң жыгашты коюп алып чабасың. Байдеше деп айтылат кыргызда. Сомдогонго деп коет муну. Мынакей. Байдеше дейт муну. Мына жоон жыгашты мындай чоң жыгаш чапсаң, бул балтадан дагы мындай ыңгайлуу болот. Жоңгонго жакшы да. Ушунусу бар. Анан калганы майда мындай көстөрдү мындай төшсү болот. Мындай кылып алып, анан үстүнө томолок темирди коюп, уруп анан мунун көстөрүн жасайсың мына. Бул туру. Ошол балдарым айткан. Каптаганда мына bunun bağın sululap bütkönde uydun tersin nım boydan jap anan gülmük menen urlat. Mına gülmük berde tur. Maydamık menen urasың da. Ama balamды үйrötüp atam, sizler de gelseňer үйrötöýün. Kelgile үйrönem deseňer. At çabılık жасайм, мына кымыз жасаган сабаларды жасайм. Мына кебеге менен саят, кипти илет, анан тартат, анан кайта неметет, көрдүңөрбү? Мына мындай кылат. Баян үйрөтпөдү элем. Бириңер тиге аласыңар, силер, сен тигесиң, Ой, молодец. Мына, көрдүңбү? Митип тигет. Bu olsa yerin aldığına gelip durgan cansız hep koydu. Anan
Түгөн куюшкандарды болсо тигине көрдүңөр, аны болсо жасаганды билесиңер, үйрөткөн баягыны. Ооба, мына. Мынакей. Мына даяры көрдүңбү? Муну өргөндү билесиңер, мына. Эми мындай кылып. Бул темир тапканды билесиңер, көрдүңбү? Муну кандай кылып табат, кандай кылып неметет, шунун баардыгын. Мына. Басар сайын келип турсаңар, үйрөтүп турам. Бул болсо жылкын терисинен жасалат. Жылкын терисинен жасалат, аны ыстайбыз, анан 30 күн ыстайм. 30 күнөн анан бычам, анан ийтигем муну менен. Анан буга кымыз жасайт дейт. Жылкын терисинен жасайт, мындай мунуга кымыз куят. Канча литр куюлат буга? Мунуга 100 литр куюлат. 100 литр. Буга кымыз сүт, бээнин сүтүн куят. Анан кийин бышат, анан кымыз болот. Муну кол менен тигет бүт баардыгын. Не жип менен тигесиңер? Мунундай жип менен тигебиз да. Өкмөттүн тиги мунулар. Бул үчүлбөйт да муну жиптер. Муну ыстайт. 30 күн ыстайбыз. Мунун ичи багыр сыяктуу болот. Багыр сыяктуу. Ороо да, багыр деп койт. Анан мына мунун ичинде түтүн көптүрүп, терилердин баардыгын илейсиң мунуга. Катар-катары менен. Анан кийин үчөрдөн ыс барат дагы ысталат. Бир 30 күн ысталат. 30 күндөн кийин аласың, анан кийин бычасың, анан тигесиң. Буга түтүн тетектен. Бээнин териси, жылкынын териси. Эчкилеринки да бар да? Эчкин терилери. Эчкин терилери мунулар инеме болот. Танач болот булар мына. Мунул түтүн тетерден келет. Өжөрдөн мына самандарды, мунул самандарды. Мунундай суулар менен чачып суулайсың, нымдайсың. Нымдап бүткөндөн анан тетек алып барып чагасың мына мынерге. Мына көрдүңбү? Мунун атасың. Анан кийин саман сууланган саманды айры менен салып, толтура салып туруп, анан кийин оосун кайта бекитесиң муну. Түтүн чыкпаш керек да бияктан. Түтүнүн бар тетекке кетиш керек. Анан кийин барып ысталат ошолор бар. Саман күйбөйт да? Саман күйбөйт да? Саман күйбөйт, суулайсың да аны. Мындай эле эме болуп калат да, үш болуп калат да? Түтүн чыгат да, түтүн чыгат да. Муну буяктан көрүңбү түтүн чыккан жок. Түтүнүн бар тетек, тиякта моор бар. Моор алып кетет да жогору көчтөй. Бу жерде канча тери тур ошондо? Бу жерде 8 тери бар. 8. Макей эң биринчи эле эметкенде жүндү жууп, ийрип, анан кийин момундай кылып өрмөк курабыз. 2 жипти эме боекко салып, жүндү ийрип алгандан кийин чыйратып, анан боекко салып, анан кийин барып анан өрмөк согобуз. Анан ошондо эме кылабыз. Күзүккө байлап, эркеги, ургачысы бул эме адыргы, кылыч. Адыргысы менен ошо ургачыны мынтип өйдө үстүнө чыгарып, кайта эметкенде астына түшүп турат мынакей. Мына меткенде эркек ургачысы болуп бөлүнөт. Бул анан кийин бул аркак деп коет, морекет жиптичи. Муну аркак дейт. Аркакты салып мына монтип теребиз. Ошентип боз үйдүн боочулары эметилет, терилет, эме токулат. Жабык баштын бул кичиги болгону жабык баштын боосу. Эме боз үйдүн боолору чоң-чоң болот.
бул болсо желбоо, моореки тискич. Мынакей. Тискич бул ууктарды бекемдеп кармай турган эме. Тизип кетет да, ууктарга тисет. Моореки баш жалгыч деп коет, керегени эме чалат. Моуну болсо тискич дейт. Ууктарды тизип кетет, бирден бекитип. Моуну желбоо дейт, түндүктөн түшүрүп, түндүктү эме кылып турат. Моорекини боз үйдүн боолору дейт, үсүккө боо. Үсүктүн боолору. Могу да үсүктүн боосу. Моуну жабык баш дейт, муну тегириш дейт. Боо, боз үйдүн, үсүктүн боолору. Булчу. Моорек болсо үсүктүн боосу, а бул болсо жабык баштын боосу болот. Жабык баштын боосу. Бул болсо тегирич, бул болсо жабык баш, бул болсо тегирич. Тегирич атайын боз үйдү курчап эметип турат. Бул болсо жабык баш. Жабык баш ошо эменин эмесине боз үйгө кадалат атайынчы, үсүктүн астына. А бул болсо боз үйдүн чачыгы. Мынакей. Бул боз үйдүн чачыгы. Эки эме түндүккө эки жерге монтип, эки жерге кармалат. Окей. Адам кол сөз алыптыр. Ушул комуз менен алектенгениме 20 жылдан ашып калды. Азыр ушул балдар силерге комуздун кандай чабылышын үйрөтөйүн. Комуз бул илгертен биздин кыргыз элинин улуттук аспабы болуп келет. Комузду чапкан киши өзү биринчи комуз черткенди билиш керек сөзсүз. Комуз черткенди билбеген киши комуз жасай албайт. Комузду чабардан мурун эң биринчи жыгачты туура тандаш керек. Эң жыгачтын жакшысы бул өрүк болуп саналат. Жаңгактан да чабып жүрүшөт. Катуу жыгачтардан жакшы үн чыгат. Биринчи даяр жыгачты суу кезинде кесип алып, анан муну кыйга салып дагы, кыйга көмүп дагы даярдашып атат. Бирок эң жакшысы муну кадимки эт кайнаткандай эле казан эмеге салып, узун темир аштоого салып кайнаткан абдан жакшы болот. Үндү бериш үчүн бул абдан математикалык тактыкты талап кылат да. Бул кылдан баштап капкактын тандалышы, формасынын келиши, ичинин оюлгандагы калыңдыгы, жукалыгы бүттүк эске алыныш керек. Эгерде бир эле жеринен туура эмес кетсе, анда ойдогудай үн чыкпайт, ойдогудай үн бербейт балдар. Ошон үчүн бул абдан тактыкты талап кылган жакшы өнөр. Муну мен өзүмдүн атаман үйрөнгөм. Атама анын өзүнүн чоң атасы үйрөткөн экен. Силер дагы ушул балдар колуңардан келсе, ушул өнөргө кызыккыла. Мына кийинки жаштар ушул комузга басын коюп көбүрөөк черткенге аракет кылышып атат да. Комуз жасаганда эң эле негизгиси ара керектелет, мага чот керектелет. Бул орусчасы ойгуч, кыргызча эми орусча стамеска деп коебуз. Жыгач балка, сүргөн рубанок керек. Анан калганы өгөө керек. Ошол бөлөк деле анчалык көп деле чоң инструменттин кереги жок буга. Жана айтып өтпөдүмбү, комузду чапкан киши сөз комуз черткенди билиш керек. Мисалы үчүн мен азыр кыргыз көчүнөн 1-2 сап кайрып берейин. Энди биздин дагы кичекей кызыбыз комузга кызыгып ушу күндө чертип жүрөт. Кана сен дагы бир көргөзүпсүң, кандай чертериңди? Керозон деген күү чертейин деп аткам.
мына балдар мынакей илгертеден келаткан ата бабадан келаткан салтыбыз. Саба деген илгери саба деген болчу. Сабада дегенде териден жасалчу, аны ыштачы жашынакай кылып, аны тигет, жанагы милте деп коет. Ортосуна милте салып туруп анан кийин тигип саба жасашчы. Кесте мындай жыгачтан күүчелек, муну күүчелек дейт. Күүчелекти жасай башташты. Энди негизи бул күүчелек деген мунугу азыр терек. Илгертеден келаткан күүчелекти арчадан жасашчы. Арчадан жакшы болот. Анан кийин азыр болсо арчадагы тартышпай шылып мындай эме болуп атат, жыгачтан жасалып атабыз. Муну жасалышы мындай кылып атайын, жыгачтарды өзүнүн размерине жараша эме кылып алабыз. Түп жагын жоонураак, баш жагын ичкерээк кылып, анан кийин ошого жараша мунугу диаметрин алабыз. Мындай эми диаметр деп коем, тоголок, ичине канча литр кымыз батат. Ошого жараша мына жыгачтардын размерин ошого жараша жасайбыз. Жанагы ыштык деп коет, жана эметкен от жагып алып туруп, мунун ичин ыштап, анан кийин кымыз куят. Анан мунун жасалышы мунугу эме, мунугулар шакек, жаңы жасалып атат азыр. Азыр толук киелек, өңгүл болуп атат. Мунун баары тең мунугу жасалып эметкенден кийин, кыйын келтиргенден кийин, мунун ичине суу куйгандан кийин, анча-мунча жанагы кичинекей мындай кичине ачыктар калса, суу көбөйт дагы, суу тээп, жанагы кымыз чыкпайт. Бүтөлүп калат дагы, анан кымыз. Анан муну жанагы бишкек деп коет. Муну мындай эмесин ичине мындай телпек эме жасайт. Ошондой 4 сарчы же тоголок кылып, ичин оюп, анан ошо менен салып алып туруп, анан кийин кымызды куйгандан кийин анан бышат. Байкеңер мына күүчелектин жасалышы боюнча айтып берди. Мен ошол күүчелектин тарыхы боюнча айтып берейин. Мындан 2000-3000 жыл мурда мунугу кыргыздар ушу күүчелекти жасашкан. Күүчелекти жасагандагы ошол күүчелекти жана скиф деген эл болгон. Кийин 6-7 класска барганда окуйсуңар тарыхтанчы. Ошо скиф деген эл болгон. Ошол скифтер өзү ушу күүчелекти жасап, аны жана Бишкекти көрсөтпөдү. Бишкек бышып алганда анан эң үстүнө чыккан бүртүк тарыхты жасалып калган. Бүртүк дейт. Бүртүк деген жанагы каймак окшоп, эгер уйдун сүтүнүн үстүнө эмне болот экен, түйүндө калганын койлосун деп койгон. Бүртүк тарыхый сөз, кыргыздын сөзү. Андан башка да ушундан быштак жасаган. Нанды кезде жок болгон. Нан жок болгондон кийин жалаң эмне жеген экен? Быштак. Быштак жегенде жана балбандар ошол себептен чыгат. Жана сүт азык түлүк тамактарын көп жебей ошон үчүн керек да, сарп жибербей. Демек ошо быштакты жеп анан кыргыздын жигиттери багалчак анан балбан болушкан. Муну тетиги ошол тарыхы байыркы тарыхчылар да, Геродот да, Гиппократ да ошо тарыхта ошол кишилер ушуну жазып калтырышкан. Алар айткан ушундай күүчелекке бийинин саап, бийинин сүтүн куйуп, кымыз дегенди билбейт. Ачыты ичет экен дейт. Ачыты ичет деген эмне экен? Кымыз. Кымыз. Ачыты ичет деген эмне? Кымыз. Демек ошол байыркы кыргыз. Анан бул байкеңер ошо байыркы тарыхтагы ошол күүчелекти жасап жатат. Бұл қазіргі жасалып аткан кетмен, бұл базардагыдай эмес, бұл эми необычный да. Бұл селка жана будай эккен селканын ичинен катуу да, мунун немеси металдын сорту бекем. Ушинтип ызытып алып, болбосо муну азыр ортосунан ийбесек аңкак болуп калат да, мындай тиги урма болуп калат. Ошон үчүн бир аз ийип коебуз. Туштан ийебиз. Мына ушундай болуп караш керек да, мындайраак болуп ийилиш керек. Кетменди жалаң ушу катуу металдан жазабадан бир аз сугарып коюш керек да. А могу жазалып аткан кишендин ачкычы. Кишендем аттардын бутуна да ачы уурдап кетпеш үчүн жазалат.
Анан бул баягы сай жиелип калбаш үчүн башын сугарып коюш керек да. İçinde сай кечирээк кетет да. Сынбайт, бекем болот. Металды курчутат да муну менен. Муну автолго сугарат, абага сугарат, сууга. Мына Кудай буйрса бул болду. Берде алып келген кишендер да булар. Мына ушундай мына буралат бул. Буралып учуруна келгенде өзү ачылат. Мындай болуп. Кайра бекитип ачкычын чыгарып аласыз. Илгерки кыргыздар муну сваркасы жок, мис менен чайкаганда эч жерге сварка тийгизбей жалаң мис менен чайкашкан. Мен көп жылдардан бeri ушу аракеттенип шырдак менен, саймачылык менен, жана ар кандай майда кол өнөрчүлүк менен иштеп келатам. Бул жүндүн дагы сорттору болот. Кире турган жана кирбей турган. Муну уяң жүндү сорттоп алабыз дагы, аны тытып, аны басабыз кийиз кылып. Андан кийин кийиз кылып жазып алгандан кийин муну ар түрлүү боекторго салабыз. Боекторго салып, муну жасаганда эки беттейбиз. Бирөөнүн жашыл жана бирөөнүн кызылга салабыз. Кызылга салгандан кийин аларды беттеп алып экөөнү оюп, андан кийин жөрмөйбүз. Жөрмөгөндөн кийин бул шырдак кандайдыр бир эме формага келип калат. Формага келгенден кийин аны ичинде кийиз болот. Ошол кийизге жабыштырабыз. Ал кийизге жабыштыргандан кийин анын мынакей моундай жиптери бул ыскыт деп айтылат. Анын үстүн ошол ыскыт менен базабыз. Анын база турган жиби шона болот. Моундай жип менен аны тигип, ыскытты көрсөтпөй шонаны бул кийиздин үстүнө тигебиз. Ал тигип эметилгенден кийин бул шырдактын эмеси энди ортосу өзүнчө бир оюн болуп түшөт. Андан кийин мына жээгинде турат, муну аламаш деп коебуз. Андан кийин чети келет. Ошол чети өзүнчө оюлат дагы, ортосу өзүнчө оюн болот. Мына берде көрүнүп тургандай кылып муну баардыгын бириктиребиз дагы. Бүт басып бүткөндөн кийин бул шырдактын чети болот. Аны өзүнчө бир жип менен чалып дагы, өрүп дагы, ар кандай формада кылып калыңдыкта, мындай шона эмес, калыңдыкта жасайбыз дагы, аны ошо чекесин ошо менен базып бүтүрөбүз. Шырдактын бүтүшү ошо менен бүтөт, чет болот да ал. Кийизди өзүнчө салат. Мисалы үчүн кызыл болгондо мына размерге биз кесип алабыз. Ошол размер боюнча бирөөнүн жашылга, бирөөнүн кызылга салып туруп, анан беттештирип бул экөө оюлат. Андан кийин ойгондон кийин муну жөрмөйт. Мына жөрмөлгөнү мына мунулар. Өзүң кыздарың дагы өзүңө тартып иштүү болдубу? Иштүү болду кыздарым. Кыздарың ошондой болдубу? Мынтип ар бир неменин үстүнөн терип санап терип алат. Бул болсо адыргы кылычы. Бул тигин адыргы деп коет. Бул күзүк. Ушуга байлап алат. Мынтип терип баарын санап, буга биринчи ушуга байлап алат. Анан кийин барып наркы чекесиндегини аны күйөө деп байлап коюшат. Анан кийин анын баарын күзүккө байлап алгандан кийин кайра адыргы кылычка мынтип тергенин анан кийин тегеретте куруп алгандан кийин анан адыргы кылыч менен анан мынтип терип бирден санап согот. Бул 100 жип болот немеси. Муну тегиргич деп коет. Боз үйдүн эң башы жабык баш, анан кийинкиси тегиргич болот. 100 жипти неме санап туруп согот. Мунугусу аламас деп коет. Муну чекесиндегисин чымын канат деп коет. Алганы. Этегиндегиси бул чачык. Бул жерин болсо ортодон санап туруп мүйүздөрүн санап муну тегиргич деп коет. Бул болсо согуп атканыбыз буну желбөөгө ылайык болот. Боз үйдүн боолоруна болот. Ушинтип сокконуна. Үсүктүн боосу кайра тиги неменин жабык баштын боосуна карайт булардын баары. Ошондой кылып согот. Анан
ушунун баарын үйрөнгүлө. Ушунун баарын силер да кийинкилерге үйрөтөсүңөр. Бул оюнду мүйүз. Мүйүз. Ар бир мүйүзү ушу терменин мүйүздөрү болот. Ортосу монтип ромдук болуп келген, булары эки жагынан келген ортодо төгүрүк немелер саналып келип бул немалык. Булар мүйүз болуп саналат. Эгерде бул жалаң эле мындай зоруккан, кыйналган эмгек болсо, адамга мындай ракат бербесе эле да, бул ошол китеп окуган сыяктуу мындай өзүнө ички дүйнөсүнө ракат берген эң сонун өнөр экен. Демек өмүрүң узун болсун. Моногу сенден үйрөнгөн келин кесектериң баардыгы үйрөнүп, ата мурас деген азыр ата мураска бүт ойгонуп кайтып келип атабыз. Бир убакта бүт тышкы таасирлерди ээрчигенбиз. Анан эми ар кандай мейли канча мактасын, тышкы таасир эмес, ички кыргыздын жанагы бекер жеринен апасын айтып аткан жок. Ошондон берки келаткан нарк, ал менин тукумум, менин өмүрүмдү ушу өнөрдү уласа деп бизди чоңойткон. Ушу кыргыздын боз үй жасаганы. Чоң атам да ушуну кармаган, андан кийин атам кармаган, анан мен улантып атам ушул өнөрдү. Биринчи ушу жыгачты даярдап алгандан кийин мунун бутактарын бутуп алабыз. Бул жыгачты самбитал деп айтат. Анын нака нукура боз үйдүн жыгачы ушу да. Ушуларды даярдап алып, жалаң кол менен иштейбиз. İstey vereyim de. Bunu деген бул куралыбыз, муну тарткы деп айтат. Эки жагы тең курч темирден жасалат. Ушуну өгөөдөн жасалат да бул. Темир ustalar жасайт. Эки жагын тартып иштейбиз, ачып. Бул муногу жыгачты болсо бастыргы деп айтат. Бул кармап берет да жыгачты, кыймылдатпай. Кабыгын ушинтип тазалайбыз. Ушудан даярдайбыз. Аарчылып бүткөндөн кийин жаябыз, кургатабыз. Анан өзүнүн мезгили келет. Жыгач кургап бүтөт да. Ошондо басабыз муну. Матоодо коет. Матоосун басабыз. Бул матоосун. Абдан чоң күч керек, кара күч. Ошо матоон келтиребиз. Муногундай кийистен кабаттап алып, белибизге ийилип алабыз. Буга абдан күч келет да. Анан басабыз күч менен ушулардын баарын. Жыгачты өзүнүн мезгили болот. Кургаган мезгили да. Ошондо жыгач сынбайт. Матоого ушундай калып келет да. Ийилип басылганда улам ийис түшүп турат да, ошондо матоосу келген убакыт болот. Анан утун келиштиребиз. Анан мунунтип өзүнүн формасына келтиребиз да. Şimdi формасына келтиргенден кийин коостоочу, ис салуучу тарткы деп коет, тиштүү тарткы. Ушу менен тартабыз. Мынандай кылып.
Анан ууктун керегенин өзүнүн формасына келет. Ошодайын керегени жошолуп анан көктөйбүз. Мына формасына келет. Будан кийин ууктун немеси болот. Муну дагы кургатабыз ушу жерге. Анан уукка эме келет. Очерет уукту алаканын мына ушундай кылып ийебиз. Ушу жерге ийилет мына алаканын баары тең. Бу жерге дагы коостой турган ис салабыз ушу жерге мынтип. Көркөмдүү болуш үчүн исти салабыз да. Анан ушул өнөрдү мына балама үйрөтүп атам 11-класс. Өйдөрөк тартып турбайм. Жошолгондон кийин мынагындай болуп көктөлөт. Көктөгөндүн эки түрү болот. Бирөө тор көз, бирөө жел көз. Мунагы кереге тор көз бул 12 көк болот. Уук болсо 5 канаттыгы 3 метр уук болот. Мынакей асыр бүтүп даяр болуп турганы көрүп турасыздар. Бүгүнкү биздин программа атап айтканда жанагы ата-бабалардан калган мурастарды сактоо, колдонуу жана жайылтуу деген программа жакшы жөрөлгө менен башталып отурат. Жакшы жөрөлгө менен башталат деп отурганыбыз муногу турган жер Манастын желеси. Мына отурган жер. Биринчи келген бээ байлаган жери мына ушул. Биздин жанагы касиеттүү жер менен жакшы жер менен башталып атат деп айтып жатканым. Бул бир. Экинчиси. Дагы айтып жатканым Манаста Айдын-көл деген бар. Жана Манаста Сүрөткөлдүн Айдын-көл мына ушул жер болгон. Биз азыр Айдын-көл каякта деп атпайбызбы? Ошондон тартып ушулга чейин. Кийин бор тартарды суу жеп кеткенден кийин наркөстөй суу алып кеткенден кийин анан Айдын-көл оорду. Мына арал кыштагы биздин бүгүнкү программаны баштап жатканыбыз ушундай касиеттүү жерден, ушул аралдын мына ушул жерден башталган. Үчүнчүсү. Тети ойдун жерде Каныкейдин булагы бар. Ошол тиги Манас келе атканда, Манасты кийин дарылаганда, Манастын жанагы кыр арканын арасындагы жүлүн чирип кеткенин Каныкей качан билгенде, жүлүн ошонун жүлүн өйдө чирип бараткан экен да. Ошондо кара көзүм кашайып, ушуну билбегеним, менин көзүмдүн кашайганы, а сенин ажалың жеткенде ошондо ыйлап жибергенде көзүнөн жаш тамган экен. Ошол жаш тамган жерден Каныкей булак коркуп чыккан. Каныкей булактан азыр ушул айыл эли жана бүт ошол Каныкей булактан суу ичет. Демек, биздин ушул программабыз келкели келип турат деп айтышат, кыргызча келкели келип отурат.